жака азыр канча киши чакырылды, анан ким менен, өлкө жетекчилиги менен жолугасыздарбы? Ошол боюнча вообще маалымат жок. Бизге келген чакыруу менен Эдил Байсаловдун колу менен келген. Ушу өзбек кыргыз чек арасын талкуулайбыз депчи. Анан аябай көп киши чакырылган окшойт. Бул жерде турган эле байкелер, делегаттар аябай көп экен. Ушулардын баары эле кирет да чектен кирип атышат. Анан бизге мындай сөз берип выступление болуп атса, жок, только суроо жооп форматы дептир. Анан мен азыр киргенден кийин агайлар менен сүйлөшөйүн дедим, жоопту мындай информация катары эле катуу айтып, анан эч кимге айтылбай калса, эми кайра эле өз ара эле биз аларга сүйлөгөн болуп калабыз. Чын айтканда, эмне максат менен кирип баратканымды деле билбейм. Мен талабым кыргыз элине түз эфир кылып көрсөткүлө деген эле маселе да. Ооба, бул маселе жабык болот дейт. Телефондорубузду баарын алып коюшат экен. Бияка эмне себептен келдиңиздер? Бияка ошо биздин азыркы сааттарда ошо 90% чек-аранын чечилгендигине байланыштуу бирден дагы бизге бир информация берет экен. Ошо тараптан келип атабыз. Демек, маалымат угат экенсиз. Маалымат угабыз, ошо маалыматты угуп, дагы чечилгендиги аныктыгын билип, дагы кайра өзүбүздүн ошо азыркы болуп аткан иштерибизге малыбыз кандай болот, элибиз кандай болот, мурункуга караганда жакшыбы, мындай деген сөздөрдү айтуу менен ошого келдик. Сиз каяктан келдиңиз? Мен өзүм Куршаптын кулуну болом. Ошо компромат үчүн биз күйүп келдик бул жерге. Бул жерде мен келсем, аз 90% жакшы жасанып алып, кийинип алып, айылдан өкмөт, мына биздин бийликтегилер чакыруу менен келгендер отурат. Мынантип эл таза багында өзүнүн калоосу менен келген адам жок бул жердечи. Бүт ошо бизге келип, ушул жерде катышып сүйлөп бергиле, чек ара туура чечилип атат дегенди айттырыш үчүн буларды алып келди азыр. 90% адам ушундай келди азыр. Таза мынантип компроматтын кетип атканын азыр эч ким көңүлгө албай атат. Эл кыйкырып атат, үнү жетпей атат. Бүгүн да курултайды эптеп азыр курултай өттү. Единогласно чечилди деп туруп, эртең чыгарып койду указычы. Бул жерде азыр бүт даярдалган спектаклдин экинчиси болуп атат. Өткөндө өзгөндө биринчи болгон, бүгүн экинчи сериясы болуп атат спектаклдинчи. Бардыгы даярдык менен могул жерге Экспо 22-ни тизип коюптур. Буну даярдап коюшту түнү менен деп. Жалаң ошо трактор, жаңы техникаларды алып келип коюп койгон. Аттарды алып келип коюптур, букаларды алып келип коюптур. Эл келген эл мындай. Карапайым элге азыр эмне керек? Ошол чарбачылык буюмдар керек, техникалар керек. Ошолорго кызыгып кирип кетишет азырчы. Элдин оюнда буруш бул дачы. Бул эптеп азыркы бүгүнкү компроматтын маселесин бир туура жолго чечиштин ордуна элдин азыр оюн буруп атышат да буларчы ар жака. Компроматты кала турган кылып, өзүбүз чоңойгон жерди биз өзүбүз сактап калышыбыз керек. Бизге башка эч кандай бул жерде талашыбыз жок. Бийлик иштей берсин, бардыгы өз ордунда иштей берсин. Бийликке эч кимдин наразычылыгы жок. Компромат гана ордунда калсын, болду, башка эчтеке. Кандай келген болсо компромат, ошондой эле тура берсин. Бул убакка чейин кантип, кандай турган болсо ошондой эле турсун да. Башка бизге эч эчтекенин кереги жок. Наразычылык жок бийликке. Биз компроматтын жээгинде биз жашайбыз. Ошол жерде мал чарбачылык, көбүшү салы, дыйканчылык менен алек болот. Айылдын чети компромат илгертен бери ушу биздин кыргыздын жери болуп жүргөн, ушу ата бабабыз ушу жерде жашап жүргөн да. Анан биз ушу интернет маалыматтардан угуп, элдер чогулуп, ушу компромат берип кетишине биз каршыбыз. Биздин жер. Анан болбогон эле кайракы жерлерден берип атат. Ал биздин жер суугат жер, тегиздик. Ошон үчүн бизге компромат жер калсын, сууда калсын деген ниетте элдер чогулуп, ички үй бар жогу келип атат бул жерге. Жыйынга сиздер жыйынга чакырылган эмес белеңиз? Жыйынга чакырылган эмеспиз биз. Ошо чакырганы киргизбей атат кебирлерин дагы. Өздөрүнүн эле адамдары кирип атат. Мынау компроматтын жээгинде жашаган айыл өкмөттөрдөн аз гана адамдар чакырылыптыр. Көбүрөөк адамдар чакырылса жакшы болот эле, элдин үнүн угуп. Айыл өкмөттөрдөн 3-төн 4төн эле адамдар чакырылыптыр. Ошол жерден көбүрөөк элдерди чакырылган болсо, ошондо элдин үнү жетет эле жогорку жака.